Бүгүн биздин конокто Алия Суранова, эркин журналист. Толук кандуу блогер деп өзүмдү айта албайм. Начар ассоциация калып калганда негизи кыргыз тили менен. Алдагы сыналгыны өчүрүп, шайтана бара арабаңа отуруп көчөгө чык. Кыргызча биз жакшы эмоция бербейбиз да балдарыбызгачы. Менин кичинекей күчөгүм, анан чырагым. Зарубежный мультиктердин баарын переводдору мындай не очень да. Жаратмандар чындап эле көбөйүп келатат. Манас эпосун комикс кылып, анимация кылып ютубка чыгарып турушат. Өзүңдүн балаңа инвестиция жасайын, өнүксүн деп 750 сомго китеп алып бергенге эмне мынча кымбат? Сен үчүн жаратман бул ким? Бүгүн биздин конокто Алия Суранова, эркин журналист, активистка деп айткым келет. Вот, Алия Суранова. Саламатсызбы? Алия, биринчи сизге чоң рахмат айткым келет. Келип биз менен ушундай теманы сүйлөшүп, өзүңүздүн оюңузду дагы айтканга. Биринчи ошол кыргыз тилин суроо берген үчүн сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз болот. Ошол менин атым Алия. Мен негизи журналистмин. Журналистикада окугам, анан журналистика жаатында эле иштеп эле келаттым, бирок ошо былтыртан баштап мен мындай эркин абалда жүрөм. Кыргыз тилинде, анан орус тилинде, англис тилин үйрөтүү менен алекмин. Блог алып барам Инстаграмда. Бирок толук кандуу блогер деп өзүмдү айта албайм. Жалпысы ошондой болот азыр. Подкастка чакырганда мен кайсыл теманы сүйлөшкүм келгенин ошону эң башынан эле билчүмүн. Анан бизге моундай список берген да. Тандап алгыла, ким менен сүйлөшкүңөр келет деп. Анан мен сразу эле сиздин атыңызды окуп, Алия Суранова менен сүйлөшкүм келет деп. Да, потому что мен өзүм сиздин блогуңузга подписана и в Твиттере подписана. Анан ошону окуп алган көргөндө кыргыз тилинде сонун Инстаграм алып барасыңар да, вот сторителлинг именно кыргыз тилинде алып барасыңар. Ошон үчүн Алия эжени чакыралы деп чечкем. Рахмат. Ошо үйрөткүлө бизге да ошентип кыргызча эркин сүйлөп, уялбай. Негизи ошо уялгандыктан эле, мисалы мен деле кыргызчаны ошо барыңар көрүп аткандай эле, угуп аткандай эле үйдөн кыргыз тилинде эле сүйлөйбүз. Бирок ошол Инстаграм мисалы эң кичинекейден баштасак, Инстаграмдан сториске бир нерсе чыгаргандан ошо орусча эле кетет да, маалыматтын баарычы. Анан ошо кыргызча контент потреблять эткибиз келгенде Потреблять эткебиз. Ошентип сүйлөп калат экенбиз да. Ошентип калдык. Баарыбыз ошо. Кандай болот ошо кыргызча контент потреблять эткен? Билбейм, контент көргүбүз келе же. Ошо сизден үйрөнөлү ошо кыргызчаны уялбай, эркин сүйлөгөндө. Менин оюмча мына сиз айтып атасыз го, азыр биз үйдө кыргызча сүйлөшүп деле, мындай жүрсөк деле, жүргөнүбүзгө карабастан Инстаграмга чыкканда эле бизде мындай автомат түрдө орус тили кетет депчи. Менин оюмча негизи бул өзү биз Инстаграмды орус тилдүү блогерлерден үйрөнүп атабыз да. Инстаграмды алып баруу, блогер болуу, жанагындай кантип аудитория менен сүйлөшүш керек, жанагындай прогрев эме деген баарын биз орус тилдүү блогерлерден көрүп атабыз да. Жалпы бизге Инстаграмды орус тилдүү блогерлер ачып берди да. Инстаграм жаңы пайда болгондо биз эмне кыларыбызды билбей эле карап отурдук да. Анан баягы эле орус тилдүү жылдыздарды карадык, бизге ошол бардыгы эле негизги көпчүлүгү маалымат бизге кыргыздарга ошол орус тилдүү чөйрөдөн келет да. Биз ошолорду карап, анан ошолордон өзүбүзгө алып, анан өзүбүзчө өнтип чыгарабыз да. Ошондуктан биз баягы дароо кыргызча Инстаграмды баштап кетпегендиктен биз дайымда карап турабыз да, орустар эмне кылып атат, орустар кантип атат депчи. Анан мен да көп байкайм, биздин көп блогерлер, өзгөчө блогер айымдар атактуу, белгилүү орус, россиялык блогерлерден көп нерсе үйрөнүшөт да. Ошолордун айткандарын айтышат, ошолордун жасагандарын жасашат. Алар сельдерейден смузи ичсе, булар да сельдерейден смузи ичет. Алар Мальдивага барса, биздикилер да Мальдивага барат дегендейчи. Анан ошондуктан бизде бир аз кыйынчылык жаратылып калат. Анткени менин оюмча медиа установка бар да, Инстаграмга кирдиң, демек сен орусча сүйлөп башташың керек. Бул деген ошондой жер да. Орусча сүйлөш керек да бул жерде дегендейчи. Бирок акыркы жылдары мен байкап атам, кыргыз тилинде алып барган, кыргыз тилинде сүйлөп, ошондой Инстаграмга дагы, ТикТокто да аябай көп болуп атат, ошондой эмелер, блогерлер бизде, силердин тилиңер менен айтканда, жаратмандар аябай көп болуп атат, өзгөчө жаштардын арасында көп болуп атат. Ошол аябай кубандырып атат мени. Өзүнүн тилин билбесе, жана айтат го, өзүнүн тилин эмне деген макал бар эле, өзүнүн тилин билбеген элди сүйүп жаратпайт беле? Элди сүйүп жаратпайт окшойт. Кыйратпайт.
келе атпайбыз ооба. Эми негизи ошол макалды мен дагы окуп анан эң негизгиси ошо кыргыз сен кимсиң десе мен ошо кыргызмын дегенде жок дегенде тилиңди билишиң керек деп ойлойм да. Анан ошо азыркы балама мен үйдөн кыргызча сүйлөп өзүм деле кыргызча үйдөн 100% сүйлөбөйм, потому что ушундай болуп калат экен да, такие бытовые вещи орусча кошулуп, анан ошонун кыргызчасын айтсаң мындай кулагыңа башкача угулупчу, что-то не то да в голове. Жок, бизге башкача угулган менен жаңы тил үйрөнүп келаткан балага мындай нормаль угулат да. А бизге башкача угулуп атат да, мындай өтө эле мындай официальный башкача болуп кетти деп. Ооба, өтө официальный, туура сөз да колдондуңуз. Өтө эле официально, өтө эле мындай серьезно сүйлөшүп аткандай болот да. Анан кичине орусча сүйлөп койсоң мындай более привычный. Алдагы сыналгыны өчүрүп шайтан арабаңа отуруп көчөгө чыгып сейилдеп келбейсиңби дегендей. Биз ошого Ооба, биз анткени көмүп калганбыз да. Мен дагы бир ойлондурчу нерсе, эмне үчүн биз өзүбүздө дагы эми көбүнчө биздин муунда анан балдарыбызда кыргыз тилин жээриген момент бар го, мындай койчу кыргыз тил деп. Анткени менин оюмча бул мындай начар ассоциациялар калып калган да, негизичи кыргыз тили менен. Мен өзүм да байкап калдым, өзүмдүн балам менен, 14 жаштагы балам бар да. Ошол менен сүйлөшкөндө мен кыргыз тили менде качан чыгат экен менден? Мындай команда айтканда. Бир нерсени жасаттырыш керек болгондо гана мен кыргызча сүйлөп калат экенмин да. жөн Тур, жат, төшөгүңдү жыйна, тишиңди жуу, идиш-аякты эметип кой, мынтип кой, кийимдериңди чогулт. Анан мындай жалаң мындай команда берип баланы өзү кылгысы келбеген нерселерди жасаганга мажбурлаган да. Ай бар, сасыбай башыңды жуучу дегендей да. Албетте балада кыргыз тили менен ушундай бир негативдүү ассоциация пайда болуп калабы деп ойлойм да. Мисалычы, жалаң эле ушундай эле баягы командаларды берип эле урушканда кыргыз тили чыгат, ай мен сага эмне дедим ананана деп ата энелерибиздин эмелери сөздөрү оозубуздан чыгат да коюлат да, бизге жылдап сиңген сөздөр. Анан балким ошондуктан дагы булар кыргызча сүйлөөлөрү келбейби, же мындай кыргыз тилин жакшы сиңире албайбы, анткени буларда кыргызча биз жакшы эмоция бербейбиз да балдарыбызгачы. Жашоо жөнүндө бирдеке түшүндүрүп бериш керек, же болбосо мындай бир тарбиялоо моменттер болобу, мындай ак караны айтып бергенде биз орусчага өтүп кетебиз да. Мисалы, девочек же надо уважать, анан тигил бул дегенде орусча кетет да биздикичи. Жоксо вот, а вот это вот так деп бир нерсени мындай жашоодогу маанилүү нерселерди түшүндүргөндө биз орусча түшүндүрүп берет экенбиз дагы. Анан мындай кагып силкип урушуп бирдеке кылганда эле орус кыргызча кетет да. Анан албетте алар кыргыз тили алар үчүн мындай бир какой-то бир гестаповский тилдей угулуп калат да. Ошон үчүн мен да ойлойм биз кыргыз тилин көбүнчө мындай мээрим төккөндө дагы көбүрөөк колдонушубуз керек, мындай эркелеткенде балдарыбызды. Кыргызча эркелетип, мисалы, менин кичинекей күчүгүм, анан чырагым, менин берекем, алтыным, жаным деп ушундай кыргызча сөздөр менен эркелетип, анан кел муну экөөбүз чогуу жасап көрөлү бүгүн деп, мисалы, тамак жасаганда же бир нерсе жасаганда ошондой бир балага жагымдуу ассоциация пайда болгон, мындай иш-чараларды деп коебузбу, нерселерди. Жүр бүгүн сейил бакка чыгып сейилдеп келебиз. Жүр базарга барып азык-түлүк алып келели, сен өзүң барып өзүңө тандап ал жемиштерди, эмне жегиң келет деп, ушундай нерселерди биз сүйлөшпөйбүз да. Биз андайлардын баарын орус тилинде кылабыз дагы. Анан жат, жут, си, анан бетиңди жуу, анан жатып кал, жабышып, бул тигил дегендин баары кыргызча чыгат да. Урушканда да. Кандай гана эмесиң сен, ушу атаңды тартып, анан тигил бул депчи. Анан мен да ойлоп калдым, биз ошол жагынан дагы ошол эле күнүмдүк жашоодо кыргыз тилин акырындан мындай жакшы нерселерди эле айтсак болот да дегеним да. Ооба, ушу мен да жаңы эле эстеп кеттим да. Жакшы айткан сөздөрүң аз, биздин лексикондо мындай сүйүңдү төгүп, ушундай аз эле да, жаным деле, анан дагы башка сөз уже ушу менен бүтүп калат. Анткени бизге ата энебиз кыргызча айтып эркелетчү эмес да мындай. Мен сени жакшы көрөм деп эч качан айтчу эмес. Биз аларды я тебя люблюларды кинолордон үйрөндүк да, орус тилдүү баягы контент
окуп атыпчы. Ошон үчүн бизде оозубуздан чыкпайт да мындай: мен сени ушундай жакшы көрөм, билесиңби, тигил бул деген жок бизде. Я тебя люблю до луны и обратно дейбиз да биз. Ошо негизи кулабызга аябай кыргыз тили грубо угулат, уже азыркы мисалы мага мындай грубый язык деп мен өзүм эметем да, ойлойм. Демек ошондой грубо ассоциациялар дедим ба? Ассоциациялар болгон да. Бирок башка чет өлкөдөгүлөр биздин тилди укканда аябай назик тил деп айтышат да. Анан мен болсо какой месте? Башка кайсы тилде айтып атасыңар силер депти. И ошо мага ушундай грубый тоже болуп калган экен да. Бул тилчи ошо тоже ата энебиз урушуп, кыргызча урушкан, жакшы сөз сүйлөбөй. Жакшы сөздү ошо аз эле билет экенмин да, мен дагы өзүм. Бирок сүйүү жөнүндө ырларды уксаң мындай жакшы эле, жагымдуу эле чыгат да. Ошо анан ырларды дагы азыр мен мисалы мындай мен деп айтпайм, мен башкалар деле мисалы орус кыргызча угуп атсачы, бул кыргызча ырларды угуп атат деп мындай эме болот да. Элге көрсөтпөй Нурлан Насип тугасың да, наушник салып алып. Жанагы Бекборбиевдин ырларын музыка койчу десе жок. Мындай ошо бирөө угуп калса уят болот деп. Ошо даже өзүңдүн плейлистиңде кандай музыка укканыңды ошого чейин укпайсың. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун китептерин орусча окуйбуз. Бирок алардын баары эле ошол кыргызча бүт эмелер бар дейм да. Анан ошол эле кинолордо эле орусча перевод менен кыргызчаны мисалы уксаң деле ошол мультиктерде кыргызча мисалы балама көрсөтөм деп атпаймынбы? Үйдөн аракет кылып кыргызча мультик коелу десек, жанагы зарубежный мультиктердин баарын переводтору мындай не очень да, анан кызыктай угулат. Кызыктай, и өзүң да кыйналып кетесиң, балаң вообще көргүсү да келбейт, мындай эмеси монотонный, эмоциялары жок, ушундай эмелерди көргүң келбейт да. Ошондуктан биз айла жок, ошо орусча мультик коюп беребиз. Анын баарын акча керек да. Анткени деген бизде андай ошондой мисалы Казакстанда, мисалы Өзбекстанда, по-моему, дубляж они прям делают, да, если я не ошибаюсь. Бирок Казакстанда аларда мыйзам бар. Бардык кинотеатрларда көрсөтүлгөн мультфильмдер, тасмалар бардыгы казак субтитрлер менен чыгат да. Баягы орусча дубляж кылып келишет, бирок сөзсүз казак субтитр менен чыгарат да. Анан сен ошол орусча көрө туруп, мындай волей-неволей дегендей окуй бересиң да субтитрди. Ана синьорет да баары бир ичиңечи, баягы казакчасы ушундай болуп турбайбы депчи. Ошондой мыйзам киргизип ташташкан мисалы. Анан бизде болсо анын баары каражатты талап кылат да. Ошол эле ар бир тасманы субтитр коюп чыгыш. Бул деген өзүнчө команда керек. Канча деген тасмалар келип атат бизге. Баягы эле билбейм, Люди X, анан тиги Человек-пауктардын баарын, анын баарын кыргыз тилине которуп, мындай жеткиликтүү кылып, баягы мындай калька кылбай, анын баарын титрлештирип, анын баарын коюп чыгууга дагы бул көп каражат керек. Анын баарын билбейм, анын кинотеатрларды милдеттендирсе алар макул болобу, болбойбу. Бүт акчага эле келип такалат да, бизде көп маселе. Анан бирок азыр бир-аз мына жаратман деп жакшы сөз эметиптирсиңер. Жаратмандар чындап эле көбөйүп келатат. Тентек деген эме бар, продакшн. Алар Манас эпосун комикс кылып, мындай анимация кылып ютубка чыгарып турушат да, кыска кылып. Анан балдарга ошону көрсөтсөк деле болот. Мисалы Азаттык аудио эме жомоктор деп мындай чоң бир эмне сборник кылып чыгарганда, атактуу баягы саясатчыларды, актерлорду эмелерди алып келип, мисалы бир жомок бар, бирөөсүн Өмүрбек Текебаев окуган, мисалы бирөөсүн Жанар Акаев окуган, ушундай ар кандай бир эмелер бар да. Ошондой да сборниктер бар, мисалы. YouTube'да бар, Бүт бар, мындай издеп Google'га киргизсең деле чыга берет. А суроо кеп бизде болуп атат да. Ошого биз даярбызбы? Кичине бир аз мындай убактыбызды коротуп, издеп, балдарга угузуп, токтотуп, түшүндүрүп берип дегендейчи. Азыр бир аз кыргыз тилдүү балдар үчүн китептер чыга баштады. Бизде кичинекей чакан басма каналдар бар. Өткөндө да көрдүм. Белгилүү бир атыктуу жомокторду кыргызчалаштырышыптыр. Маугли, жана Красавица и чудовищени Айсулуу жана Желмогуз деп чыгарышыптыр. Мен үчүн аябай эме да, мындай. Мен кичинекейимде ошолорду кыргызча окумакмын да, мисалычы. Аябай окумакмын. Анан ошолорду мен алып келип балама көрсөтүп коюп койдум, 3 жаштагы балама. Бирок ал азыр машинка деген азыр эме болуп атат да, курагы бир аз чоңойсо,
көзү отуруп аларды окуйбуз деп мындай кичинеден чогултуп атам ушу. Кайсы жерде кыргыз тилдүү китеп көрүп калсам алып келип. Бирок кыргыз тилинде эле чыгарып берет десе бизде бар. Жомоктор деле бар, аңгемелер деле бар. Бирок сапаты кандай? Балдарга жагымдуу, сүрөттөрү кандай? Баягы эле акча эконом үнөмдөп эле мындай аябай балдаргыды максимально окугусу келбегендей форматта чыгарышат да. Ошон үчүн ага дагы көп акча коротуш керек, аны жасаш керек. Аны еще биздин кыргыздар бир китепке мисалы 700 миң, 700 сом, 1000 сом коротконго даяр болушу керек. Кымбат дешет. Мисалы бир жаңы жазуучу айым чыгып атат азыр, Айсулу Алмаз деген. Ал ошол кичинекей бөбөктөргө китеп чыгарып баштаптыр. Мисалы менин биринчи кыргызча, англисче 100 сөзүм деген китеп чыгарыптыр, Жолдош экөө. 750 сомдон сатып атыптыр. Аябай сапаты жакшы эме кылып чыгарыптыр. Башка өлкөдөн басмаканадан бастырып келип атат. Анткени биздин басмаканалар андай чыгара албайт экен андай сапатта. Биздин өлкөдө даже жок экен андай басмаканаларчы. Анан 750 сом десе ошого эл аябай эме нааразы болуп атыптыр да. Эми баары эмес, кээ бирлер. Эмне мынча кымбат? Ушундай китеп да ушундай кымбат болобу депчи. Биз өзүбүз балдарды кыргыз тилинде билим берүүгө акча коротконго даярбызбы деген суроо дагы бар да. 750 сомду мындай эле жок кылып коебуз бизчи. Мисалы конокко бар эле, үйүңөр кут болсун деп эле 1000 сом бияка кыстырабыз. Балалуу болдуңарбы деп бияка кыстырабыз, сүйүнчү, анан бул тиги эле тойго барып калып деле бир кичинекей кыз бийлеп атса деле барып 5000 сомдон деле кыстырып кое бергенге мындай кыргыздын эмеси щедрости жетет дагы. Анан өзүңдүн балаңа инвестиция жасайын, өнүксүн деп 750 сомго китеп алып бергенге эмне мынча кымбат болуп калат да. Биздин дагы даярдыгыбыз ата эне катары канчалык биз ошо жоопкерчиликти алып, убакытыбызды, балким акчабызды коротуп, ошол нерсени жалаң кыргыз тилдүү контент менен баламды курчайын деп. Жөн эле телефон берип коюп же YouTube коюп берип коюп, өзүбүзчө отуруп телефон чукуйбуз да бизчи. Ошонун ордуна кел балам деп отуруп, кыргызча бир жомокторду айтып берип, ага чейин алдын ала окуп, мисалы бизде кыргызча канча сонун легендалар бар. Ошол эле Жети өгүз кантип пайда болгон, Ысык көл кантип пайда болгон. Укмуш легендаларыбыз бар да биздин өзүбүздүн. Ошол күндө бирден окуп, мисалы айтып берип, мындай көрсөтүп, мындай кукольный театр кылып үйдөн делечи. Бизде ошол эле кукольный театр бар кыргыз тилинде. Ар бир дем алыш күнү ошол жака балдарды алып барып турсак болот. Билет баасы болгону 150 сом. Кыргыз тилинде сонун спектакльдерди коюшат кичинекей балдаргачы. Анан Байелинов атындагы китепканада атайын чоң бөлмө бар балдар үчүн. 5 сом төлөп киресиң. Ичинде толтура кыргыз тилдүү китептер бар, сүрөт тартсаң да болот, өнөсөң да болот. Бизден да еще мындай биз эс алып телефон чукулайыш болуп жаткыбыз келеби, же бир аз мындай көчүбүздү көтөрүп балдарга бир нерсе жасап коюшубуз керекпи? Жок дегенде бир жарым саат болсо да ушу балдар менен отуруп жалаң кыргызча сүйлөшүп, азыр кыргызча бир мультфильм көрүп, же болбосо бир жомок окуп, ошону талкуулап, бул сөз эмнени билдирет, бул эмнени түшүндүрөт, бул деген биздин илгери ата бабалар ушунча жашачу да, бул боз үй ушундай болгон, анан комуз деген мындай деп бир жомок аркылуу, легенда аркылуу бир кызыктуу нерсе аркылуу үйрөткөнгө даярбызбы? Же мага окшоп мен аябай эринем. Жата беребизби да? Ошол эринебиз да баарыбыз. Ооба, биз эринип атпайлыбы? Бирок бир чети дагы бизде аябай көп маалымат мусор көп болуп кетти да башыбызда. Биз ошону обрабатывать эте албай эле, канча маалымат бар. Биз күндө интернет, соц тармактар аркылуу бизге керек эмес маалыматтын баары келип атат. Анан жумуш иштешибиз керек, ата энебиздин биздин муун өзү сэндвич поколение деп коет да. Биз сэндвичпиз да, эки муунун ортосундабыз. Балдарыбызды дагы багышыбыз керек, ата энелерибизди да багышыбыз керек деген азыр ушундай курактабыз да. Ата энелерибиз дагы азыр балдарды болуп биздин эмеге муктаж болуп калды. Балдарыбыз да кичинекей муктаж да. Биз эки муунду тең момунтип азыр карап, анан өзүбүздү дагы карап, мындай кой ден соолугумду да карайын, мындай крышам тайып кетпесин деп, жумушта иштеш керек, стресс көп өзү негизи. Капитализм бул, тигил акча жетпейт, баалар өсүп атат, өлкөдө ар кандай окуялар болуп атат, күндө окуп биз стресс болобуз. Анан албетте ошонун баарынан эметип келип, анан үйгө чарчап келесиң, чындап эс алгың келет. Анан кээде чын эле ушу балаңа планшет берип коюп эле жөн эле мындай жаткың келет. Ал дагы бар. Анда ошенткибиз, ошондойду тандасак, анда биз анда эмне кылабыз, балдарыбыз кыргызча сүйлөй калды деген суроолорду көтөрбөшүбүз керек да. Анан өзүбүздөн да ошол күнөө сезимин чечип коюшубуз керек. Болор иш болду деп. Же болбосо дагы эле ошол ичиңден жемелеп сени, балам кыргызча сүйлөш керек, мен бир нерсе кылышым керек деп бир жоопкерчилик сезип эле ичиңен бир нерсе болот атсаң, анда бир нерсе кылыш керек.
да, ошондой болуп калып атат. Ошондой жерде болуп атабыз биз азыр. Ответственность на каждый на Да, нас. өзгөчө мо кыргыз тили маселеси биздин муунга аябай чоң жоопкерчилик түшүп атат. Анткени азыр биз ошону азыр кичине мындай ары бери кылып туруп балдарыбызга өткөрүп бербесек, кийинки муун кандай болуп калат деп. Бирок ошол эле маалда кыргыз тил маселеси бул Бишкекте эле, бул силер балконскийлериңер өзүңөрдүн көйгөйүңөр деп да айткан ошондой пикир бар. Анткени Бишкектен мындай чыксаң эле айылдарда, региондордо кыргызча сопсоон эле сүйлөшөт деп эле айтат да. Анысы бар. Бирок кыргызча сүйлөгөн менен биз баары бир деле орусча сөздөрдү аралаштырып сүйлөп атабыз. Анан аябай эме деңгээлибиз түшүп кетти да. Эмне кандай баягы жазганда эмне деп койчу эле? Грамотность, аябай түшүп кетти. Мисалы азыр комментарийлерди карап отурсаң, кыргыздарды мындай окуп отурсаң, баягы эле туугандар менен деле мындай карап отурсаң, бүт кыргызча жазганда ар бир сөзсүз бир сүйлөмдө өлдү дегенде бир эки ката чыгат да. Элементарный бир сөздөрдө да каталар менен жазышат. Кыргызча жакшы эле сүйлөгөн адамдар кыргызча сүйлөө деп урушат, блогерлерге да асылышат, тилерге да айтышат. Кыргызча сүйлөө деген менен ошол кыргызча сүйлөө деген сөз сүйлөмдө эле мындай каталарды көрөсүң да. Анан мейли сүйлөйлү, жазганыбыз, ошо кыргыз тили туура колдонгонубуз кайсы деңгээлде болуп атат? Ошол да аябай чоң суроо жаратып атат да бүгүнкү күндө маселе. Негизи кыргыз тилинде сабак берүү, мектептерде кыргыз тилинде билим берүү ошол аябай деңгээли минус 15 этажга түшүп кетти да азырчы. Ошол көйгөй болуп атат мен үчүн. Мисалы айыл жергесинде кыргызча сүйлөшөт макул, бирок кыргызча кантип жазат, оюн канчалык деңгээлде жеткирет, сөз байлыгы канчалык экенин, бир дагы орус тилин аралаштырбай сүйлөй алабы? Же болбосо биякта болсо биз такыр эле Бишкекте болсо такыр эле кыргызча канча сөз түшүнөт бир сүйлөмдө деген көйгөй. Бардык жерде эле мен көйгөй көрүп эле атам да. Кыргызча сүйлөйсүң макул, бирок сенин ошол кыргыз тил деңгээлиң канчалык мындай жооп берет да. Билбейм кимдин ожиданиялерине. Ошол кыргыз тилин азыр аяктап кетсек, кыргыз тилин биз азыр биздин колубуздан келгени ошол өзүбүздү, анан өзүбүздүн балдарыбызга туура үйрөтүү, мындай уруп кагып согуп эмес, сиз айткандай жакшы нерселерди айтып, жакшы китептерди окуп берип, жанагындай театр эмелерге алып барып, андай биз негизи деле жок да. Барсак барабыз, синематика кинотеатрлардын орусчасын көрөбүз выходной күндөрү. И ошентип кыргызча негизи ошол кыргызчаны сүйлөгөн билгендерден деле баштасак, негизи уялбастан сүйлөгөн бул уже мне кажется мындай чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик. Ушу уялбай сүйлөгөндөн хоть акценти болсо деле, туура эмес сүйлөп атса деле, ичиңен мындай мен сүйлөп атам, ошол уже жакшы деген эме да. Ооба. Мен кыргызча кичине эле билем, ошон үчүн мен сүйлөбөйм, мага ал кереги жок. Баары эле мен биякта орусча сүйлөйт, мени түшүнгөндөр бар. Мен негизи эле Кыргызстанда жашабайм, мен кетем, мага бул кереги жок деген туура эмес деп ойлойм. Өзүң кыргыз болгондон кийин жок дегенде сүйлөгөндө, түшүнгөндө, анан китеп окуганды билишиң керек деп. Ооба. Бизде деген мисалы Советтер Союзу учурунда Айтматовдон тышкары дагы көп ар кандай жазуучуларыбыз, прозаиктерибиз бар болчу да. Алар мисалы мындай оор чоң мындай бир романдар, чыгармалар оор болуп атса, аябай оор тил менен жазылыптыр деп, кыска, жеңил, сонун аңгемелерди жазган деле жазуучуларыбыз болгон. Ошолордун баарын деле интернетте деле тапса болот, китепканага барып издесе деле болот, китеп саткан дүкөндөрдөн деле издесе болот, тапса болот да. Баягы кыска аңгемелерди окуп, кичинеден ошол. Негизи кыргыз тилинде китеп окуу бул аябай маанилүү экен да. Негизи ошо тил сага сиңиш үчүн. Кыргыз тилдүү биз блогерлерди канчалык көрүп, канчалык эме кылсак деле баары бир орус тили аралашып кете берет аякка, баары бир мындай деңгээлден көтөрүлбөйт, баары бир биз айткандай разговорный, бытовой деңгээлден көтөрүлбөйт. Чындап эле биз ошо китептерди издеп окушубуз керек. Мындай өзүбүз дагы кичине мындай тырышып аракет кылышыбыз керек да. Биз орус тилинде, керек болсо англис тилинде китеп окуп жиберип атабыз да. Бирок мындай кыргыз тилинде деле китеп таап окуса болот. Сонун биздин жазуучуларыбыз бар болчу. Азыркы күндө деле жазуучуларыбыз чыгып атат. Изденүүнүн эле бир маселеси болуп атат да бул. Сен канчалык
ушул нерсени жасагым келет деген. Ошо изденүү жок, анткени мага кереги жок деп ойлогондор аябай көп да. Бул мага мисалы азыркы деле окуучулар мен тияка кетип окуйм. Мен кыргыз тилине мындай эмнеси не нуждается, муктаждыгы жок. Кыргыз эми баары эле орусча сүйлөп атса, баары эле түшүнүп атса, зачем ему париться, да, учить, потому что как бы и так условно и без языка ему нормально. Ооба. И вот ошондон мындай эме түзүш керек деп ойлойм да, чтобы нуждались кыргызча окуш керек, анан керек болот дегендейчи. Биздин мисалы англис тилин деле кой чет өлкөдөн керек болот, сүйлөш керек, окуш керек деп ошон үчүн окуйбуз да. И кыргыз тилин дагы ошондой бир деңгээлде эле эмес, эми бир мындай эме болуш керек деп ойлойм да. Мындай Кыргызстандын ичинде сен мисалы иштеп, окуп, жанда ары бери движение кылгың келсе, кыргызча билишиң керек деген, Ооба, ошону айткым келип атат. Ал мамлекеттик чечимдерден да көз каранды да азыр эме кылып келип атышат азыр, баягы мамлекетке иштеген мамлекет кызматкерлерине кыргыз тилин билүү азыр ошондой эме киргизип атышат. Мисалы менин балам орус тилдүү мектепте окуп, кыргыз тилин алар кандай мындай окутканын карап туруп мен таң калам да. Максималдуу түрдө балдарга керек эмес сөздөрдү, балдар түшүнбөгөн тексттерди, балдарга мындай такыр кызыктырбаган нерселерди окутушат да, мындай. Аябай мындай тексттерди аябай ушундай эме жазылган. Я понимаю, но это академическое вот это вот всё да, бирок мындай 7 класстагы балдарга орус тилдүү мектепте мындай манастан немелерди берип окутушат экен, же түшүндүрүп беришпейт эмне экен, бул аябай оор алар үчүн. Каяктагы мындай мен билбеген сөздөрдү окуп кыйналып отурат да, ыйлагысы келип, ненавижу этот кыргызский дейт да кээдечи мисалы. Албетте, анткени кадимки жашоодогу бизге керек болгон сөздөрдү, балдарды кызыктырган нерселерди, мындай балдардын деңгээлине түшүп, ошолордун тилинде сүйлөп, анан түшүндүрүп бериш керек да, үйрөтүш керек тилди. Ошондой нерсе жок бизде, мындай чоң эле бир дяди, тети сели такие написали, вот кыргызский дети вот так будут учить деп бир, я уверена, орустардын методикасын алып жасашкан да ещечи. Анан албетте кыргыз тилин үйрөтүү мектептерде өзү аябай чоң көйгөй. Негизи биз ошол кыргызча сүйлөбөйсүң деп шылдыңдап жүрүп дагы ошо шаарда алып карасак, шаардагы орус тилдүү кыргыздарды алсак, аларда деле өзүнүн бир травмасы бар. Коркуп, уялып, кыргызча бирдеке десем азыр тууганда шылдыңдап койгон кичинекейинде же ушундай бир нерсе болгон да. Анан ошондой деле бар. Ошондон деле мындай чыгышыбыз керек азыр. Анан мен ушинтип шылдыңдай беришет, мен мындай эметем деп. Тоже надо брать за себя тоже ответственность, да, уже. Жанагы кыргыз тилинин сабагын айтып кеткенде, мисалы мен окуп жүргөндө кыргыз тили сабагы дегенде бунун бүт сабактын баарын жасап туруп, анан кыргыз тилде жазап коюш керек эле деп көп маани берчү деле эмес. Мен эмес, баарыбыз Орус эле. тилдүү мектепте окудуңузбу? Турецкий лицейде окугам. Турецкий лицейден деле русский класс, кыргызский класс деп бөлүнөт да, орус класс, кыргыз класс деп. Анан мен орус классты окуп, русский литература дегенде таң атпай сатыр болуп, стихтерин жаттап, мындай коркуу ушундай болчу да. А кыргыз тил дегенде ой сабакка 10 минут каларда мындай кайдыгер мамиле болчу. Ошондо анан баарыбыз деле ушундай болчу деп ойлойм да, мындай анчалык деле ой азыр монтип бир скетч коюп коебуз, бир эме үчүн ошентип эле 5 алып коебуз деле. Ошондой эле өтүп кетчү да, кыргыз тили сабагычы мындай аябай серьезно никто не относился. Ошон үчүн дагы ойлойм, что ошол даже мектептин ичинде, класстын ичинде кыргыз тил сабагын биринчи жазабай, биз ошо эң акыркы жасачубуз да. Бир ушундай суроо, 3 суроо бар экен. Сен үчүн жаратман бул ким? Мен эми өзүмдүн профессиям аркылуу эле айтайын, вот как я вижу, журналист болуп, инстаграмда блог алып барган адам катары айтайын. Негизи жаратман деген бул ар бир эле адам жаратман деп эсептейм.
негизи эле биз жашоодо дайым бир нерсе жаратабыз да. Баягы буга чейин деле биз төшпөдүк беле, адамды деле жарык дүйнөгө алып келдиң сен, Оода. жараттың да мындай. Күндө биз ошол жумушубузда болобу, биз сүйгөн хоббибиз болобу, мындай бир нерсе тигебизби, бир нерсе колубуз менен жасайбызбы, ал деле жаратмандыкка кирет. Бирок ошол мисалы контент жаратуу жагынан алып карап көрсөм, жаратман деген бул ошол мисалы ошол өзүнүн аудиториясы бар, мындай бир нерсе чыгарып айтып бергин келет. Ошол кезде жаратман деген бул ошол өзүнүн аудиториясы менен бир кандай десем, аларды ойлонуп турган, кандайдыр бир жаңы маалымат берген, кызыктырган нерселерди бөлүшүп, анан аларды андан аркы изденүүгө түрткөн адам деп мындай көрөм да. Сен мындай жаңы ойлорду жаратасың да, сени уккан адамдардыгачы. Алар мен мурда мынтип ойлонуп көрбөптүрмүн да көрсө деп, андан ары ошол процесс кетет, алар андан ары өздөрү издеп башташат да. Экинчи суроо, 10 жылдан кийин сен ошо жаратманды кандай көрөсүң? Негизи ушул саясатты сүйлөбөсөк, технология жагын алып көрсөк, азыр көрүп атабыз, чат GPT, анан искусственный интеллект дегендер аябай укмуш болуп кетип атат го. Биз дагы ошол өлкөбүз мындай жабылып калбай, биз да ошол технологиялар менен чогуу өнүксөк, 10 жылдан кийин көп нерсе, ар бир эле жаратман технология менен мындай тең метең бара турган адам катары көрөм да менчи. Биз технологияны сөзсүз өздөштүрүшүбүз керек, дайым эмне болуп атат билип, сезип баарын үйрөнүп турушубуз керек. Бул эч качан токтобогон процесс. Ошондуктан 10 жылдан кийинки жаратман бул ошол технологиянын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн аябай сонун колдонуп, мындай бир адамдын фантазиясын огойтор ачып, мындай күтүлбөгөн, ойго келбеген бир нерселерди, мындай фантастикалык нерселерди бир жараткан адам катары көрөм. Билбейм, 10 жылдан кийин биз кайра эле отурбасак эле болду, келиним, кайненем деп. Эми акыркы суроо, сен азыр жаратман катары эмне кылып атасың? Мен өзүмдү эгерде жаратман деп эсептесем, ошондой условия менен сүйлөгөндө, мен өзүм ошол негизи Инстаграмга күндө чыгып турам, блог алып барып, сторителлинг жасап, стористерди жасап, анан мен мындай пайдалуу блогер болгум келет да, пайдалуу мындай жаратман болгум келет. Кандайдыр бир өзүм бир нерсе бир жерден окуп жогуп калсам, ошо менен дайым бөлүшкүм келет да. Мен момундай изилдөө окудум, ушундай болот экен көрсө, жосо мындай тигиндей экен деп, кээде мындай бир жөн эле бир Голливудтагы жылдыздардын деле эмелерин айтып бере берем, жашоосун, мисалы, кыргызча, кээде орусча аралаштырып айтып берем, анткени мен орус тилдүү дагы катталуучуларым бар. Алар да кичине кыйналып калбасын, таптакыр эле кыргызча болуп атат деп кетип калбасын депчи, кыргызча орусча аралаштырып берем. Анан алар айтышат, сен карап отуруп биз да кыргызча жакшы үйрөнө баштадык, кыргызча сүйлөй баштадык, биз дагы мындай күнүмкү жашоодо да кыргыз тилин үйрөнүп колдоно баштадык дегени мен үчүн да бул аябай чоң мындай жетишкендик да. Анан ошондой эле биздин кыргыз тилдүү жарандар англис тилин үйрөнгөндө кыйналып калбасын деп, мен ошол кыргыз тилинде англис тилин үйрөтүүчү курстарды жасайм да. Орус тилин билбесең, бул проблема эмес, бул көйгөй эмес. Англис тилин үйрөнүш үчүн сен орус тилин билгенге милдеттүү эмессиң. Кыргыз тилинде эле биз англис тилин үйрөнө алабыз деген ушундай бир нерсени аябай жеткиргим келет да. Ошондуктан кыргыз тилинде мен англис тилин үйрөтөм. Сонун. Ошо. Чоң рахмат, Алия. Аябай сонун маек болду деп ойлойм. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Ушул команда үчүн, командага дагы чоң рахмат айткыбыз келет. Ассоциация креативных индустрий организациясына чоң рахмат. Ушундай темаларды көтөрүп, сүйлөшүп, орус тилинде болобу, кыргыз тилинде болобу. Ошо, всем пока. Пока деп блогерлерде болуп